Сириянын аскердик армиясы Пальмирдин аймагын ислам мамлекети согушкерлери калтырган жарылуучу заттардан тазалап жатышат. Террорчулардан байыркы шаарды өткөн дем алыш күндөрү Орусиянын аскердик учактарынын жардамында бошотуп алышты. Ислам мамлекети согушкерлери шаарды бүтүндөй минага толтуруп чыгышкан. Алардын ою шаарды бошотуп алганыбызда жашоочулар менен кошо баарын талкалап жок кылабыз дешкен. Пальмир шаары өткөн жылдын май айынан бери согушкерлердин көзөмөлүндө болгон. Ага катар алар мыйзамсыз археологиялык иштерди жүргүзүп, табылган тарыхый артефакттарды көмүскө базарына алып чыгып жүрүшкөн. Ал убакта террорчулар Пальмирдин таанымал археологун өлтүрүштү. Ислам мамлекетинин чоң жоготуусу бул Пальмир шаарын алдырып коюу. Сирия армиясы учурда Раккадагы жана Дайр-эз-Заурдагы согушкерлерди чыгарууну тездетүүнү пландоодо. Сирияда жарандык согуш 2011-жылы башталган. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, 5 жыл аралыгында куралдуу салгылашуулардан 250 000 киши каза болгон, 5 миллиондон ашууну өлкө аймагынан качып чыгууга аргасыз болушту.